Assalamu алейкум, урматтуу кадырлуу көрөрмандар. Бул албетте кайрадан чай үстүндө сырдашуу берүүсү башталды. Бүгүнкү биздин берүүбүздө атайын Токтогул дергесинен, Токтогул районунан Ничке Сай айылынан келген биздин ушундай Тууганбай ата кыздары ат менен аталышта келген жакшынакай биздин ушундай таланттуу апаларыбыз бар. Таланттуу апаларыбыз менен азыр чай үстүндө кенен отуруп сырдашабыз. Бизден алыстабаңыздар. Апалардын жакшы бир ыры болсун, андан кийин жалгабыз. Ушундай сонун чыгармадан кийин урматтуу телегөрүүчүлөр, атайын мына бүгүнкү ушул Тууганбай ата кыздары тобунун жетектеген Бүбү Сайра Уезбаева апабыз биздин кашыбызда турат. Азыр апабыз менен баштайлы. Апа, сиздердин ошо бизден мындан бир 2 жыл мурда эфирде ушундай болгонсуздар, кене чай үстүндөчү. Аны баарыбыз тең билебиз, бирок ал убакта дагы кээ бири көрүп, кээ бири көрбөй калгандар. Азыр бүгүнкү күндө дагы биздин көрүүчүлөр көбөйүп кеткен да. Анан ошолорго да ушундай Тууганбай ата деп кыздары деп өзүңүздөр чыккандан кийин ошол жөнүндө кичине тагыраак маалымат берип койсоңуздар. Эмне үчүн Тууганбай ата кыздары деп эле тандап алдыңыздар? Биз өзү ат тандоодо аябай көп түшөлдүк. Кандай ат тандасак деп анан кийин өзү ушу кыргыз элине аттын ашкасындай белгилүү болгон акын, көп кырдуу талант атабыздын ысымын туура көрдүк дагы Тууганбай ата кыздары деген атты тандап алдык. Тууганбай ата кыздары деген атты тандаганыбызды бүт көпчүлүктөр колдошту. Өзүбүздүн жердештерибиз да жакшы колдоо кылышты, аябай сүйүнүшүп ушу атабыздын атын алып жүрөсүңөр, рахмат дешип. Ошо күндөн баштап ушу атабыздын атын алып жүрөбүз. Уятка калтырбайлы атабыздын ушу атына бир кичине нерсе калтырып койбойлу, ошон үчүн атабыздын атын жогорку деңгээлде алып жүрсөк деген максатта ушу алып жүрөбүз ошол күндөн ушул күнгө чейин. Бир жылда 4 мезгил бар да. Мисалы үчүн ошол 4 мезгилдин бир жылдын ичинде ошол 4 мезгил өткөнгө чейин адамдар кайдыгыдай өзгөрүп калат дейт да.
Бирок силердин өзгөрбөгөн жакшы себебиңиздер бар экен. Мен силерди 2 жылда бери көрө элекмин, бирок эч кандай өзгөрүү болуптур. Баягыдай эле супсулуу, баягыдай эле жапжаш. Мунун сыры? Мунун сыры эми биздики Ничке Сай деген өзү касиеттүү жер, токтогул. Ничке Сайдын абасы таза, жеген ичкенибиз натуральный, бүт өзүбүз эмгек менен жасайбыз баардыгыбыз. Эл жанагындай гимнастика андай мындай иштерди кылса, биз жалаң ошондой иштер менен машыгабыз. Мисалы үчүн кара жумуштардын баарын жасаганыбыз ошо физкультурадан да жогорку деңгээлдеги машыгуу деп ойлойбуз да. Жакшы. Азыр жакшы бир ырыңыздарга дагы жалпы эл менен күбө болуп алалы, андан кийин эфирди уланталы. Сонун жакшы ушундай чыгармачылык ийгиликтер боло берсин, бирок дагы бир өзгөрүүңүздөр, ушу көйнөгүңүздөр өзгөрүп калыптыр да. Көйнөгүбүз биз өзү мындай каражаттан көп деле кыйналган жокпуз. Себеби ушу Тууганбай атанын өзүнүн балдары, туугандары, айылдан чыккан чыгаан кыздар, балдарыбыз бизди колдоп, ушундай формаларыбызды алып бергенге жардам берип, бизди ушундай шаарга келгенибизге, ушундай телевиденияга тартылганыбызга көп жакшы жардамдарды беришти, жакшы колдошту ар тараптан. Сиздердики аябай эле жыргал экен да. Жашооңуздар керемет экен бул жагынан. Биз балдарды ушул эрезеге жеткирдик. Ушул жерде баардыгыбыздын балдарыбыз үйлүү жайлуу болуп калган. Үйдө баардыгыбыз келин жумшайбыз жакшынакай кылып. Анан кийин ошон үчүн эми апалар эс алгыла, ден соолугуңарды чыңдагыла, ушундай жакшы жакка баргыла деп ушундай колдоп турушат. Жакшы болсун. Бирок канча деген, мисалы үчүн ушундай сиздерге окшогон таланттуу апалар түзүлгөн. Бизге чалышат, анан нечет, келгилечи, тарткылачы дейт, макул болуп даярданып келсек, кечирип коесун, эгерде көрүп аткандар болсо, анан кайра жок болуп калышат да. Андайлар да бар арабызда, ошондуктан мен сиздерге дагы ушундай эле чыгармачылыктарды, ийгиликтерди каалайм. Ар дайым эле ден соолукта болуңуздар. Апалардын дагы бир ырына көңүл салалы.
Жакшы, апалар, негизи топ түзүлгөндө биринчичи ушундай группа болуп калды. Канча деген группалар бар да. Атайын жаңыдан чыгып аткан 3-4 бала биригип алып эле чыгат. Бир күнү карасаң, алар да деле ошондой. Бирок сиздердин ушул апалар жамааты жалпы ушундай бир калыпта келатканыңыздар дагы сүйүндүргө койбойт бизди. Анан ушунча апанын түйшүгүн тарткан кандай экен? Ушунча апанын түйшүгүн тарткан биринчи башында кичине кыйынчылык болду. Андан кийин баардыгы жөндөмдүү кыйын апалар. Ошон үчүн өтө деле кыйнабай, кайра ар тараптан ой пикирин айтып колдоп келатышат. Жакшы. Эми биздин максатыбыз антип эле таркап кетсек эмес, биз Кудай тилекке жеткирсе, ушу кайсыл немеге акыбалыбыз келбей калгыча ушу чогуу жүрсөк, ушуну уланта берсек, аркабыздан дагы бир топторду түзсөк, ошолорго үлгү көрсөтсөк деген максатта келатабыз. Анан кийин аманчылык болсо бөлүнбөйбүз, таркабайбыз деген ойдобуз да. Ошондой эле болуңуздар. Бирок канча деген айылдарды аралап жүрөм, бирок Ничке сай деп айылыңыздарды аябай баса белгилеп айтат экенсиздер да. Дайымачы. Анан көп деген жалпы канча деген кыргыздар ушу Токтогулда ушундай Ничке сай деген айыл бар экен деп билип калышты. Ал жагыңыздардан аябай жакшы. Ошо анан дагы Ничке сай деген ырды ким чыгарган дейсиздер? Ничке сай деген өзүбүздүн окуучубуз, мынау төрдө отурган Баатыр эненин кызы, ушул жерде университетте иштейт азыр. Кыргыз тили адабиятынан сабак берет. Ошол кызыбыз чыгарып берген. Анан оону деген өзүбүз изденип таап алганбыз. Чогул эле. Өзүңүздөр оолуңду салып алдыңыздар. Аябай кыйын апалар. Анан кимдер оолун сурайбыз? Сиздер ордуна салсак алар бизди соттотуп жүрсө. Мактанат болду. Туура эле. Ошол Ничке сай деп бул тарыхын билесизби? Ничке сай деп бул эми айланабыз бүт тоолор менен курчалган да. Ошонун ортосунда эле бир сай. Ошол мурда камыш экен да, жалаң эле эч нерсе жашабаган эле камыш экен. Ошол жерге эң мурдагы ата бабаларыбыздан бир экөө үчөө келип эле, анан кийин отурук ташы улам бирин алып келип атып эле ошол жерге жайгашып калган. Ошондон Ничке сай деп калса керек, себеби бир эле ичке өрөөн да. Ичке сай деп айтылбайт, Ничке. Ничке. Эмне, мисалы үчүн ичке суу, өзү кыргыздын немесинде Ничке деп айтылат да. Ичке эмес, Ничке. Эми эгерде дагы ушундай топ түзүп калсаңыз, эмне деп түзөйүн деп атасыз аркасынан? Же ошол дагы ушундай топ түзсөк деп атпайсызбы? Эми дагы ошо түстөк деген аркабызда максат кылган кыздарыбыз бар да, апалар бар, ошолордон угуп калабыз. Анан кийин Кудай кааласа түзүп калса,
өзүбүздүн жакшы пикирлерибизди айтабыз, колдойбуз, мындай деп жол көрсөтөбүз. Анан кийин ошо биздин аркабыздан да ушу апалар чыгып, айылдагы жаштарга үлгү болсо, айылда ушу жаш муундарыбыз, келин кесектерибиз, балдарыбыз бир жакшы жолдо ушу кыргыздын салт санаасын, наркын сактап жүрсө деген максаттабыз да. Эми апа, мисалы үчүн мурда чогулуп ыр тандайбыз дечи элеңиздер да. Азыр деле ошондойбу же азыр дагы мисалы үчүн музыканттар келип атабы, бул ырды ырдагыла деп сунуштап? Жок, биз ырды өзүбүз тандайбыз. Биз көбүнчө эле мурдагы мурунку ырларга басым жасайбыз да көбүнчө эле. Ошон үчүн ар ким өзү тандашат, анан кийин ортого салабыз, бул жарайт, бул жарабайт деп анан алып чыгабыз. Сиздер ушундай ретро ырларды ырдап келатасыздар, эски ырлардычы. Жаңы ырлардан болсо баарлап чогулуп обон чыгарып турсуздар, ничке сай деп. Анан дагы жаңы обондордон чыга элекпи? Жок, эми Куда кааласа дагы чыгабы деп үмүт кылып атабыз. Тиги жердешибиз Майрамбек Осмоновго бир ыр сунуштадык эле. Ошол келип калса жаңы ырдын бет ачары болуп калабы деп турабыз атайын. Ушу өзүбүздүн ничке сай жөнүндө дагы ничке сай жөнүндө сиздер ничке сайда туура баягы өзүдү канча баалаган сайын ошончо өнүгүп өсөт дейт. Анан бунун дагы жакшы жагы бар. Анан жанакы атайын азыр апалардын канча деген топтор ушундай клип тарттырып жүрүшөт да өздөрүнө баягы дагы көрүнүш үчүн канча деген телеканалдардан көрүп атасыздар, байкап атасыздар. Бирок сиздердин жакшы жагыңыздар көп болуп келе бир жагына келип такалып калат экен, ошо клип жок. Бизде алдыбызда көп максаттарыбыз бар, бирок жазыш, күзгүрөш деп айыл жеринде болгондуктан убактыбыз ушундай кышка туура келип калды. Эми Куда кааласа дагы алдыда клип тарттырабыз деген максатыбыз бар. Эмки ушу телеге келгенде ошо клип менен келебиз деп ойлоп атабыз. Буюрса. Анан сиздерде бүгүнкү күндө ошо туулган күн болуп аткан апабыз да бар экен. Ооба. Бүгүн ушу мына биздин баатыр эне Рыскулова Гүлзат деген 35 жыл мектепте иштеп пенсияга чыккан өзү. Анан кийин бүгүнкү ушу күнгө туш болуп калып атат туулган күнү. Ошо биздин атыбыздан туулган күнүң кут болсун. Ошо биздин коллективдин атынан куттуктайбыз. Ден соолугуң чың болсун, эч каарыба, дайыма биздин арабызда ырдап эле жүрө бергилишиңди каалайбыз. Туулган күнүңүз кут болсун. Дагы бир жолу анда ошол сиздин туулган күнүңүз менен куттуктап, дагы ошо Тууганбай ата кыздарынын жакшы бир чыгармасын сиздерге коюп берели.
Мынакей ушундай туулган күнгө арналган сонун чыгарма болду бул жакта дагы. Анан эми апа дагы келечекти көздөй, мисалы үчүн клип тартабыз буюрса кийинки эфирге келгенде дедиңиздер. Ошондой жанакы оюнчулар менен иштеп жаңырыларды чыгарабыз дедиңиздер. Буюрса ал жакшы алдыга койгон максаттардын бири. Анан дагы кандай максат коюп атасыздар? Дагы алдыга койгон максатыбыз көп. Бизде мына бир айылдык кеңештин депутаты бар арабызда, 2 баатыр энебиз бар, жеке ишкерлерибиз бар. Анан кийин дагы мына жаштар арасында көбүрөөк иш алып барсакпы деген максаттарыбыз бар. Жаш келиндерге, ушу кыздарга өзүбүздүн бир жакшы жактарыбызды калтырып кетсек деген максаттарыбыз бар. Шайыр апа деген бул Долбоорда. Ооба. Мисалы үчүн бизде Пирамида телеканалында биз таланттуу апалар деп кайрылабыз бардыгына. Анан азыр болсо кээ бир жерде ушундай дагы таланттуу аталар, таланттуу апалар, ошондо же болбосо шайыр аталар дегенде топ түзүлүп атыптыр да. Анан балким Тууганбай атанын балдары деген бир топ түзөбүз. Биз ырдайлы достор, ырдайлы долбоору бүтүп калбаганда, биздин максатыбыз ошондой болчу. Ушу апалардын таланттуу чалдарынан кошуп алсакпы деп ойлоп атканбыз. Анан кийин мына ырдайлы достор, ырдайлы долбоор бүтүп калганына байланыштуу өзүбүз келип калдык да. Болбогондо ошондой аталардан алып чыксакпы деген максаттарыбыз бар болчу. Ал берүүбүз ырдайлы достор бүтө элек. Буюрса күн жылган маалда кайра келесиздер. Ошол убакта дагы ошол кайра эле тартыласыздар буюрса ага дагы. Анан бир жакшы бир каалоо тилегиңиз болсо, жалпы элибизге бир эле ичке сайга эмес. Урматтуу бизди көрүп жаткан көрөрмандар, кыргыз элим, эң биринчиден эли жерибизге тынччылык каалайм, бардыгына аманчылык каалайм. Бизди ушундай эл алдында көрсөтүп, баарыбыздын көңүлүбүздү ачып, мындай теледен көрсөтүп аткан Пирамида каналында иштеген журналисттерге бардыгына терең ыраазычылык билдиребиз. 30 жылдык майрам экен, майрамыңыздар кут болсун, ишиңер илгерилей берсин, дагы эл үчүн кызмат кыла бериңиздер. Өтүп кеткен майрамыңыздар менен да куттуктайбыз. Аман болуңуздар. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Айтканыңыздар келсин, кымбаттуу биздин сымбаттуу, сулуу, ажарлуу болгон апалар, токтогулдан бери ушинтип келгениңиздерге биз дагы терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Кандай бизди сүйүнтүп келсеңиздер, дагы ошондой сүйүнтүп кайра үйүңүздөргө, бала чакаңыздардын жанына, неберелер, чөбөрөлөрүңүздөрдүн жанына аман эсен жетип алыңыздар. Аарубаңыздар, карыбаңыздар, оорубаңыздар, жашоодо ар дайым сиздерге жакшылык гана болсун, жашооңуздар ар дайым жеңил болуп турсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушундай токтогулдан келген апалар менен кенен чай үстүндө сырдаштык, кенен сүйлөштүк. Эгерде сиздер дагы биз менен сүйлөшөбүз десеңиздер, экрандын астында телефон номерлерибиз жазылып турат. Дагы көрүшкөнгө чейин баарыңыздарга амандык тилейбиз.
Kızardı ene taptan Al verip ak sütleri verip akan Başladı ölüktün atamata Car buldum o enge gelir Allah'a Senin apan altın Benim apan altın Kolukra ver ayağım zatı Aman bolut çaltın Ceğlerim ayır Soğusun arayır Apalardı mutlulukta Kol çaptılar barır Senin apan altın Benim apan altın Kolukra ver ayağım zatı Aman bolut çaltın Ceğlerim ayır Soğusun arayır Apalardı mutlulukta Kol çaptılar barır Apalardı mutlulukta Kol çaptılar barır Suzuki техникалык тейлөө станциясы автоунаалардын бардык түрүн оңдойт. Тейлөө борбору талапка жооп берген заманбап технологиялык шаймандар менен жабдылган. Унаанын коопсуздугу жана иштешине кепилдик берилет. Техникалык тейлөө станциясында тажрыйбалуу чеберлер кызмат көрсөтөт. Анда компьютердик диагностика, дөңгөлөк түздөө, унаанын кыймылдаткыч бөлүгүн оңдоо, малярдын жумуштары, унаа жуучу жай жана башкалар. Станциянын аймагында унаа тетиктерин саткан магазинде орун алган. Баалары базар баасынан жогору эмес. Дареге Алмата көчөсү 291. Байланыш телефондору 0778 77 99 91 0705 77 99 91.